Бүгүн өзүңөр билесиңер, Кыргызстан агрардык өлкө. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын ушул биз саясатчылар тарабынан абдан бир популисттик деңгээлде айтылып аткан ЭСке кирүү процессинин 4-жылын баратабыз да, 4-жылында баратабыз. Бирок кыргызстандык фермерлердин астында, өндүрүшчүлөрдүн астында, ошондой эле экспортерлордун астында бир суроо пайда болот да. Кыргызстан өзү экспортко даярбы? Деги эле ушул Кыргызстан бүгүнкү күндө ЭСтин алкагында дейбизби, ВСП плюстун алкагында дейбизби, атаандаштуу айдыңында өзүнүн ордун таба алдыбы же тапкан жокпу деген суроолор болуп атат да. Анан ушул биздин өзүбүздүн тажрыйбабызды эске алып, биз айтат элек да, Кыргызстандын агрардык потенциалы абдан зор, ачылбаган боюнча турат, реализация болбогон боюнча турат. Кыргызстан бүгүн ЭСтин алкагында, ВСП плюстун алкагында өзү атаандаш мамлекеттердин бири болууга толук өзүнүн мүнөздөмөсү дагы бар, өзүнүн орду дагы бар, ошондой эле өзүнүн потенциалы дагы бар. Бирок тилекке каршы айрым бир объективдүү себептерге байланыштуу Кыргызстан бүгүн ушул алкакта өзүнүн ордун таба албай келет да. Мисалы үчүн мына баарыңар ушул кабардар болдуңар, кече Закон KZ деген Казакстандын бир сайтында Кыргызстандын алмасына, картошкасына, ошондой эле курмасына эмне ташып кирүүгө Казакстандын биздин партнерлорубуздун, коңшулаш мамлекетибиздин аймагына ташып кирүүгө тыюу салынат деген бир маалымат жарыяланып кетти да. Айыл чарба министрлигинин айтуусуна караганда, бул маалымат боюнча Казакстан Республикасынан расмий билдирүү келе элек. Бирок экспортерлор менен фермерлерге бул абдан чоң сокку болот келечекте. Анткени Аман мырза жаныбызда отурат, бул киши дагы өзүнүн оюн айтат. Кыргызстан бүгүнкү күндө буга чейин биздин ортомчу мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан болчу, анын ичинде Туркия да бар эле. Албетте Казакстан бүгүнкү күндө ЭСтин алкагында ушул эл аралык рынок үчүн абдан агрессивдүү катаалдык менен күрөшүп атат десек жаңылышпайбыз да. Бирок биз аларга эч кандай бир акарат айта албайбыз. Анткени рыноктун шартында рынок үчүн күрөшүү дайыма аяосуз боло берет. Жана биз ошого ынанышыбыз керек, ошого карата эмне кылышыбыз керек, ориентир алышыбыз керек да. Бирок Кыргызстанда бүгүнкү күндө абдан мода болуп калды. Журналисттер, силер өзүңөр да билесиңер. Ушул айыл чарбасы боюнча көйгөй болгондо эле фермер менен эле экспортер, анан айыл чарба министрлиги жападан жалгыз ушул көйгөйлөр менен бетме бет келип калып атат да. Бирок мен ушул бүгүнкү күндө силерге, журналисттерге маалымдайт элем. Калган тиешелүү министрликтерчи, өкмөт өзү баш болуп, экономика министрлиги, транспорт министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, тиги атаандаштыкты көзөмөлдөө монополияга каршы агенттиги, бажы, ошол эле чек ара, ошол эле тиешелүү агро саясатты жүргүзүп аткан ассоциациялардын анын ичинде мына журналисттер, урматтуулар, силер да барсыңар, СМИ, ТПП деген бизде чоң ушул агро сектор боюнча иш алып баруучу түзмө-түз тиешеси бар мекемелер негедир бирдиктүү иш чарага келе албай жатабыз да, туурабы? Мынакей биз айталы, быйыл СМИлерден байма-бай берилди да, Өзбекстан мамлекети ачылды, абдан көп миллиондуу эл, ошолор картошканы сатып алышат. Кудай буйрса картошкабыз быйыл дагы жакшы сатылат деген божомолдор улам-улам байма-бай журналисттер тарабынан дагы, СМИ тарабынан дагы айтылды дагы. Анан фермерлерибиз ушул эмнелерди, маалыматтарды тактабай туруп эле, ошол тиешелүү министрликтерден Өзбекстан менен болгон, картошкага болгон конкреттүү квота, конкреттүү келишим барбы деп сураган жок эч ким, туурабы? Мына анын ичинде силер да сураган жоксуңар, журналисттер. Анан бүгүнкү күндө биздин фермерлердин абалы кандай болуп атат? Өзүңөр билесиңер, картошка, алма, бул Кыргызстандын фермерлери үчүн стратегиялык азык-түлүк да. Бул экспортко чыгуудагы бирден бир азыктардын бири деп саналат. Бүгүнкү күндө түндүк түштүктү түрү анализдесек, 200 000 тоннага жакын картошкабыз сатылбай турат. Эң өкүнүчтүүсү, быйыл ушул Өзбекстан мамлекети ачылды деп, биздин фермерлер 50 сомдон баштап 90 сомго чейинки картошканын үрөөндөрүн алган. Мына бүгүнкү күндө маселе эмне болот? Абдан курч, ошондой эле актуалдуу боюнча калууда да. Мына жакында деп эле мына 1-2 күндөн кийин, саналуу күндөрдөн кийин жазгы жумуштар келет, өзүңөр билесиңер. Айрым фермерлерге биз айтып атабыз, картошканы сеппегиле деп. Бирок сеппегиле деп айтуудан мурун аларга альтернативдүү вариантты биз таап беришибиз керек болчу, туурабы? Анан картошканы айрым фермерлер айтып атат. Биз анда сеппесек, картошканы өстүрбөсөк анда эмне оокат кылабыз деген паника пайда болуп атат да. Мына биз айталы, түндүктө өзүңөр билесиңер, Ысык көл, Талас,
Нарын областтарында, Чүй областтарынын кемин өрөндөрүндө эң сонун картошканын сорттору өстүрүлөт, туурабы? Картошканын сорттору биздин коңшулаш мамлекетке караганда биздин картошкабыздын дагы, алмабыздын дагы даам өзгөчөлүктөрү биздин коңшу мамлекеттерден асман менен жердей айырмаланат. Ал эми ошол эле түштүктө Чоң Алай, Ноокат райондору, тиги райондорундагы биз ушул Тажикстан, Өзбекстан менен чектеш турган райондорубузда дагы картошка бүгүнкү күндө сатылбай турат да. Бул абдан олуттуу маселе. Анан эми өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп, бүгүнкү күндө Казакстан Республикасы Кыргызстандагы эмне картошканын оорусуна байланыштуу, алманын оорусуна байланыштуу, курманын оорусуна байланыштуу ушул биздин тиги аймакка ушул продукциялар боюнча тыюу салынат ташып келүүгө дегендеги эмне болуп атат? Баягы отко майды куйгандай эле маселе болуп атат да. Анан ушул жерде Аман мырза отурат, бул өсүмдүктөрдүн карантин департаментинен ушул жерде фитолабораториялык сертификаттар берилет ээсин алкагында. Бул аккредитациядан өткөн, бирок биздин баамыбызда бул жерде окусак абдан бир жүйөлүү маселелерди коюп атат да, ооруларды айтып атат. Андан кийин ушул Кыргызстан тараптан келген азык түлүктөр бир канча жолу фитолабораториялык тиги талаптарга жооп бербей кирип калды деген алар бизге дооматты коюп атат да. Анан ушул жерде биз айтып атабыз, биз мына фитолабораториянын канча жолу бетме бет келип жүрөбүз. Бүгүнкү күндө бүтүндөй Кыргызстан үчүн 101 штаты бар фитолаборатория экспорттоого, азык түлүктү экспорттоого жетише алабы? Андан дагы биз ачык айталы, бүгүнкү күндө ооруну жашырсак өлүм ашкере. Техникалык база абдан эмне чабал. Анткени биз бир лабораториянын кызматкерин ушул лабораториялык сертификат алыш үчүн же болбосо тамак ошол эле картошканы фумигация кылыш үчүн лабораториядан биз эмне кылабыз? Адисти алабыз. Фумигация боюнча дарыны өзүбүз сатып алабыз, анан коебуз да. Анан ушул жерде мына өткөндө биз ушул Ыйлай Сыртай Түркмөнстанга өзүбүздүн картошканы экспорттодук. Ошол экспорттоо мезгилинде биз көрдүк да. Биз Кыргызстан бүгүнкү айыл чарбасынын абалы менен экспортко эч качан чыга албайбыз деп баса айтышыбыз керек, кесе айтышыбыз керек. Анткени биздин жерлерде кайра иштетүүчү стратегиялык, ошол айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү стратегиялык эмнелерибиз, ишканаларыбыз жокко эсе. Бардыгы кол жумушу менен болгондуктан биздин картошканын, алманын өздүк наркы эмне башкалар менен атаандаша албай жатат. Андан сырткары дагы айталы, бүгүнкү күндө ушул картошканын паникасы болуп атканда, алмабыз өтпөй турганда, эмнегедир ушуга тиешелүү министрликтер, экономика министрлиги, транспорт министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, бул агенттиктер, тиешелүү агенттиктер тымпыйып, унчукпай эмне кайдыгер карап, баягы орустар айткандай, моя хата с краю дегендей болуп мамиле жасап отурушат да. Анан биз ушул учурдан пайдаланып өкмөтүбүзгө дагы айтып атабыз. Азыр экспортерлор башыбызды бириктирип алып, президентибизге кайрылуу жасалы деп атабыз. Анткени фермерлер жерлерден сурап атат. Биздин ушул абалыбыз президентибиз билеби? Балким билбейт окшойт. Ошондуктан биз ушинтип сазга батып атат окшойбуз деген суроолор болуп атат да. Анан эми биз качанга чейин ушул ооруну жашырсаң өлүм ашкере дегендей жашырып, унчукпай, баардыгы сулуу, улуу деп айта беребиз. Мына өзүңөр билесиңер, айыл чарбасы боюнча Кыргызстанда айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча биз 7-чи программага келип калдырбыз. 7-чи программага келсек дагы деле ташбакадай болуп ордубуздан жылбайбыз да. Андан сырткары айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча Кыргызстанды эгерде журналисттер изилдесеңер, миллиарддаган, миллиондогон акчалар бөлүнгөн. Кайда кетти? Изи кайда? Эмне үчүн биз ошончо акча бөлүнсө дагы бүгүнкү күнгө чейин агросектордо айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча коңшулаш мамлекеттер менен атаандаш боло албай отурабыз? Эмне үчүн ээсин алкагына киргенибизге 4 жыл болсо дагы деле эмне кошуналардан тепки жеп отурабыз да. Анан өткөндө дагы биз экономика министрлигинде жолукканбыз. Ошондо ушул тиешелүү мекемелерге, экономика министрлигинин өзүнө маселени кабыргасынан койдук да. Силер эгерде ушул тиги айоосуз ушул рыноктон айыгышкан салгылашуу мезгилинде бизди башыбызды улам эле баталгага басып бере берсеңер, анда айыл чарбасы качан чыгат экспортко? Мына айтып атасыңар, Казакстан бизге доомат коюп атат, Казакстан тигинтип атат, минтип атат. Бул сөздөрдүн аягы түгөнбөй койду да. Анда Казакстан бизге доомат коюп алса, биз кандай иш-чараларды өткөрүшүбүз керек? Кандай ушул маселелерди чечүүнүн жолдорун издешибиз керек? Балким бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган жолдордур. Балким бул өкмөттүн деңгээлинде, балким бул министрликтердин деңгээлинде чечиле турган жолдор болуш керек деп биз улам өзүбүздүн кайрылуубузду жасап атабыз. Анан эми биз баягы кыргыздар айтат да, жакшыны ашырып, жаманды жашырышыбыз керек. Тилекке каршы биз жакшыбызды айта албайбыз.
жаман болсо баса калып айтабыз да. Өзүбүз биринчи кыйкырып чыгабыз, туурабы? Картошкабыздын оорусу бар, алмабыз тигиндей, фермерлерибиз акмак, өздөрү түшүнбөйт, тигиндей мындай дейбиз. Бирок биз өзүбүз түндүк түштүктө төрө кыдырып фермерлер менен жолукканда, бүгүнкү күнгө чейин фермерлердин арасында толук кандуу окуу иштери жок. Ошол эле ээсинин тех требованияларын фермерлер билбейт, маалыматы жок. ФСП плюс жөнүндө теги эле уктаса түшүнө бербейт. Буну ким жүргүзүш керек? Буну албетте тиешелүү эмне мамлекеттик мекемелер менен бирдикте тиешелүү ассоциациялар жүргүзүш керек да. Анан биз бүгүнкү күндө маалымат айдыңында да жеңилип атабыз. Ошондой эле атаандаштык айдыңында да жеңилип атабыз. Эгерде ушуну толтурсак, анда агро багытыбызды, фермерлерибиздин тагдырын дагы ташка коюп, эмне кылабыз? Фермерлерди дагы деле эмне кылабыз? Тобокелчиликке сала беребиз да. Бүгүнкү күндөгү 2017-жылдагы 75 000 тонна капустанын чириши, бүгүнкү күндөгү 1 миллион 400 000 тонна картошканын аксап тексеп өз баасында сатыла албай, баягы Өзбекстанга ишенип, бүгүнкү күнгө чейин көздөрү чекчейип, бели бекчейип отурган фермерлердин тагдырын алсак, демек ушул процесстер дагы бир жолу далилдейт да. Фермерлердин тагдырын биз орусча айткандай на произвол судьбы илгери эле ыргытып койгонбуз. 30 жылдан бери ушул фермерлерди колдоо, өндүрүштү жолго коюу боюнча дагы деле жолго кое албай келебиз да. Ошондуктан бүгүн ойлойбуз, бул бир эле биздин маселе эмес, бир министрликтин маселеси эмес, бул бүтүндөй өлкөнүн маселеси, бүтүндөй өкмөттүн маселеси. Ошондуктан бул жерде баарыбыз жапа тырнак ушул Кыргызстандын агрардык сектору өзүнүн рынокто ордун табышын, ошондой эле атаандаш болушун камсыз кылуу, мен ойлойм, бир эле фермердин эмес, жалпы кыргызстандык ушул жерде Кыргызстандын азык түлүгүн жеп аткан, ушул жерде Кыргызстанда жашап аткан жарандардын, ошондой эле биринчи кезекте өкмөттүн бирден бир милдети деп ойлойбуз. Рахмат.